Душман деп мені сатқандар қалар, дуалға қадап атқандар қалар. Ойылған көрдім түбінде бір күн, еліме жетпей ойларым қалар деп қақшап кеткен біздің бабалар. Аларды дағы сатқандар қырғыз болған, аларды дағы дуалға тақап атқандар қырғыз болған. Мына ошонтып мықтылардың мықтысын барын қағып келіп отырып, мына азыр болот иним Теңиртаудан келіп қақша ұрдап атқандай, bir намысқа жігітті ер азамат, bir kılıçқа сап болчу азаматты таппай қалғанымыздың бүтіндей бары. Төшөктің астында башын қатып отырғандардан, туылғандардан тұлпарлар шықпай атқанды ушул. Барын жалтақ, барын қорқоқ. Мына ушундай қалып келіп қойды. Мына азыр жолдың бойында қатары менен милиция тизилип турат. Эмне кылып алат алар? Кимди кармайт? Кимди карайт? Эгер баарың бирдей болуп келген болсоң, эмне кылып алат? Эч нерсе кыла албайт. Эгер ушул жерде Кемпирабадтын боюнда жылдагыдай улак берет экен десе, могул жактан Кара Суунун жигиттери, бул жактан Сузактын жигиттери, бул жактан Кара Кулжа Алайдын жигиттери могул жерге батпай калмак. Мына ушул кайгы. Мына улуттун кайгысы ушул. Кайдыгерлик, коркоктук, жалтаңдык, мына ушул эмне болсо дагы мени көрбөй калсын, мени укпай калсын деген сөз. Кээ бир учур мен ушул Жогорку Кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен Ала Тоо антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпирабадтын үстүнө чачып жибер. Менин чоң аталарым баскан жерге барып түшсүн менин күлүм деп. Мына ушундай туугандар. Эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат? Себеп титирейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. Мына бул жерде бүт баары документтер бизде бар. Мен кайталабайын, убакытты созбойын. 65 жылдан баштап бардык документтерди айтып келип, биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75 жылы Кемпирабад курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон. Андан беркисинде эч нерсе жок. Анан азыркылар айтат, Усубалиев күнөөлүү экен, Сүйүнбаев күнөөлүү экен, Разаков күнөөлүү экен. Алардын жасаган ишинин 1000-ден 1 жасай албайт азыркылар. Мен кечээ айттым, аларга тил тийгизбе. Алардын тиешеси жок. Алар өтүп кеткен, алар сага жооп бере албайт. Силердей сабатсыз бул өлкөдө бул бийлик болгон эмес бул элдин үстүндө. Биздин сабатыбыз жоюлган. Кагаздарды көргөнбүз, билебиз. Мына азыр Акыл Айтбаев картадан көрсөтүп берди. Кандай чек менен чектелген, ошол чек кыйшайуусуз калган. 91-жылы Алматы декларациясында кол коюлган. 92-жылы Өзбекстанда бул баягы чегералар боюнча маселеге чекит коюлган. Минскиде акыркы чекит ошол жерден коюлган. Ар бир таш, ушул мамлекетте турган таш, ошол мамлекеттин ташы, ошол мамлекетте турган самолет, учак, ошол мамлекетте турган танка, мамлекеттин танкасы деп койгон. Бүттү, андан башка маселе жок. Эртеден кечке чейин КТР деген бир КТР, бул оңолбогон КТР бул. Регион аланын баласы болуп калды азыр, өгөй баласы ошол. Тиги ЛТР бүтүндөй баш болуп эртеден кечке чейин калп, кечке калп. Мына Канышай айым канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жиликти жеп отуруп бата бербедиңер билесиздер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпирабад кете берсинби деп. Ошолор чечет Кемпирабадты. Мен айылдык кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышыптыр. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттарын шайлап берген сиздер. Тайекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш, караңыздар,
Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршал айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршал айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп 20 каршы добуш бериптир. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп 17синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйт деп. Мына ол Кызыл Октябрь чириген. Зак басып кеткен ошол жерде. Сууга жакын. Өзүнүн баатыры чыккан айыл. Бүтүн Кыргызстан боюнча 12 баатыр чыкса, мына ушул Торгойдун уясындай болгон жерден 2 Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мына ол Осман биз дайым ушундай болуп сыймыктанып, жолдун боюнда мен эстелигин куруп койдум эле. Турат. Мамасалы Тешебаев менен Осман Жакупов деген баатырлар ушул жерден чыккан. Торгойдун уясындай болгон 30 түтүн бар айылдан. Кана ошолордун урпактары бүгүн. Кана ошолордун урпактары айылдык кеңеште жыйын өткөрүп чечим кабыл алгандар. Ким келди де жанагы бир Кудайдан жөө качкандар болуп калган ошо жетекчилер кээ бир учурда жана Эрнис деген келип отуруп алды өзү. Эрнис сенин жүрөгүңдү жылуулабы? Улгудунун начальниги келди дейт. Айланайын. Азраил келсе дагы чындыкты айтып өл деп тарбиялабады бул ата-энеңиз. Ошол улгудунун начальнигинен титирейсиңби? Үйүңө барып аялыңнан титирейсиң. Көчөгө чыгып досуңнан титирейсиң. Жумушка келип Эрнистен титире. Кече айыл өкмөтүнөр ким эле жанагы тепкилеп жүргөн ушул жерде? Ержигит кайда ал? Келбейт. Кайда? Мына ошол аксакалдарды ушул жерде боз ий тигип атса, боз ийди тепкилеп ошону бузган. Ошол ак үйдүн, ошол биздин кыргыз үйүнүн кусуру урду ошол жигиттерди. Келечеги жакшы эмес ошол азаматтардын. Мына кече дагы ошол өзгөндө эл менен жолугушам деп, ал сунуштуулагы жабык эшик артында болгондо мен киргизгенмин. Элге барып сүйлөшөбүз. Макул деген, бирок формасы мындай болчу эмес да. Момундай болуп түз олтуруп эл менен жолугушабыз дегенбиз. Жок, бекинип алып өткөрөт. Жашынып алып өткөрөт. Эмне үчүн жашынат? Кече сессия болуп атканда бир эмес 2 жолу суроо бердим мен. Кайсы форматта өтүп атат? Бир туруп парламенттик угуу деди. Анда туура эмес. Парламенттик угуу боюнча регламентте 10 күн башта материал колго тапшырылыш керек. Ал жарыя болуш керек. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү маалыматты алыш керек эле. Ал болгон жок. Анан буйсуңдатып, бул комитеттин жыйыны деди. Анда комитеттин жыйыны болсо, соңку мөөнөт жума күнү колубузга документ тийиш керек эле кагаз. Жок. Жок, кагазды кантип талкуу кыласыңар деген маселе көтөрдүк биз. Мен жанагы трибунаны 2 жолу урган экен, ушу кезге чейин колум ооруп жүрөт. Ал жердеги кызыл чекенин бир четин көрбөйсүздөр сиздер. Себеп депутаттар жабык өтсүн деп добуш беришет. Эмне үчүн? Өз шермендечилигин эл укпасын дейт. Себеп сүйлөгөндө кооз сүйлөшөт, добуш бергенде өлтүрүшөт баары отуруп алып. Кетсин эмес, ошолорду шайлабашыңыздар керек сиздер. Өзүңөр алып барып коесуңар, анан кетсин деп. Өзүңөр алып баргансыңар анан. Эми урматтуу туугандар, темпироваттын маселеси боюнча комитеттин чечими жок. Бул бир. Комитеттин чечими болгон кезде дагы бул мыйзамсыз. Бул 2. Мына Чыңгыз Айдарбеков ошол комитеттин төрагасы комитеттин чечимине кол койбой койду. Кол койбой жүрөт ушул жерде. Орун басары койсун деп атат. Орун басары да койбой койду. Ошону ачык келип, Чыңгыз Айдарбеков комитеттин төрагалыгынан кетиребиз деп 2 күндөн бери интрига болуп атат. Мына ошондуктан туугандар, могул жердеки чыгып сүйлөгөндөр абдан туура айтты. Мен мына телефон деген балекетке кирбейм. Бирок кээде балдар жиберет, момундай сөз болуп атыр деп. Карасаңар, могул жерде жам баштап кымыз ичип отуруп, азамат аягына чейин тургула, биз силер менен деп жата бергиле уктап ушул жерде. Мына Болот инимдин айтканына мен 1000% кошулам. Баленим бар ушул жерде. Бардык бале ушул жерде. Мына милиция болуп, баягы лөөлүдөн жөө чыкса өзүн чабат дегендерди.
бириңердин агаңар, бириңердин жездеңер, бириңердин тагаңар. Өтүп келатып, кучакташып, өшүп, жытташып коюп атасыңар. Айтпайсыңарбы? Ачка калсаң дагы, арам өлсөң дагы турба ушул жерде дебейсиңерби? Турба бул жерде дебейсиңерби? Дебейсиздер да. Керектүү болгон учурда биз буларды таппай калабыз. Ойгонолу туугандар. Ойгонолу. Мына Россиянын президентинин бир жакшы сөзү бар. Мен ошону сессияда айттым. Мына согуш катуу болуп атат дейт. Эгер сиздер токтотпосоңуздар, тиги жак ядролук курал колдонот да дейт. Десе Путин айтты, биз да колдонобуз деди. Анда алам жок болуп кетет го десе, Путиндин сөзү бар. Угуңуздар. Угуңуздар айрыкча ушул Тогуз булактын жигиттеримин деген азаматтар. Россия жок аламдын мага эмне кереги бар деди. Мен сиздерге айтайын. Биздин көзүбүздүн карегиндей болгон ушул Кемпирабад Кыргызстандагы суу көлөмү боюнча 2-нчи орунда турат. 1-нчи орунда Токтогул суу сактагыч турат. 19-18 миллиард куб менен. Миллиард 700 миллион менен ушул турат. Анан тигилер айтып атат. Мен ушул жерден дагы кээ бир азаматтарга телефон чалып, ай козголбойсуңарбы десем айтат. Эмне кыласыз жалат болуп? Уйубуз суу иче берет экен. Балыкты кармай берет экенбиз. Дагы эмне кыжалат болосуз деп коет мага. Качан көрдүң сен? Өзбекстан ушул жерден чегара өзгөрбөйт дегендей, мына ушул жерге келгенде мына талдардын бүтүндөй бүт баары ошол тарапка өтөт. Сен эмес, чычканың да өтө албайт. Көрбөй атасыңар башка жерде эмне болуп атканын. Мынчалык кайдыгерсиздер. Мен ошондо сессияда айттым. Эгер ушул Кемпирабад жок болгон болсо, мен ошол жерликпин дегеним жерге кирсем, мага дагы өмүрдүн кереги жок. Мага да жашоодун кереги жок.